Мына болду. Эмдөө жүргүздүк. Эми силердин кой, уйлар оорубайт. Силер да оорубайсыңар. Ооба, буйруса оорубайбыз. Мага чоң атам тазалыкты кандай сактоо керектигин айтып берген. Малды тейлегенде атайынки эм, өтүк, мээлей кийүү керек. Колду да дайыма жууп, сүттү кайнатып ичип, этти жакшы бышыруу зарыл. Малды текшертип, өзүң да дарыгердин кароосунан өтүшүң керек. Ой Азамат. Балтек. Бул менин итим. Ой, булутты мен мурда көрбөптүрмүн да. Эмнеге? Ал мага катталып, текшерүүдөн өтүшү керек да. Болбосо андан эхинококкоз деген оору жугушу мүмкүн. Мен билем, алар микробторбу. Жок, ал абдан жаман оору. Бирок аны мителер козгойт. Алардын жумурткалары өтө кичинекей. Адамдын ички органдарына кирип кетүүгө жана ооруну козгоого жөндөмдүү. Андан адам ооруйт. Эгерде дарыланбаса, майып болуп калышы да мүмкүн. Адам иттен кантип жугузуп алат? Иттерден башка жапайы жандыктардагы мителердин алып жүрүүчүлөрү болуп саналышат. Бирок көп учурда бул улаң адамдарга бакма ит мышыктардан жугат. Эмнеге? Иттер бош жүрсө жана аларды дарылап турбаса, айлана чөйрөдөн ылаңды жугузуп алат. Эхинококкоз менен ооруган малдарды адамдар союп, алардын өпкө боорун ит мышыктарга бергенде да жугат. Алар өз ичегисинде эхинококкозду чоңойтуп, өстүрүп, көбөйтүп, кыгы менен жумурткаларын сыртка чыгарып турат. Анан жумурткалар адамдарга же кайрадан малдарга жугат. Ошондуктан митенин жугушуна жол бербөө керек. Ал оору жукпас үчүн эмне кылыш керек анда? Ал үчүн үйдөгү ит мышыктарды ветеринарга каттатып, 3 айда бир жолу таблетка дарыларды берип туруу керек. Өзүбүз дагы жыл сайын дарыгердин кароосунан өтүп турушубуз зарыл. Мен билем. Чоң атам мага, эгер ден соолугуңдан акча аясаң, кийин дарыланууга 100 эсе көп акча жумшайсың, деп айткан болчу. Чоң атаң туура айткан. Ал үй жандыктарында текшертиш керек деди беле? Ооба, ошол үчүн сизди чакырдык да. Сиз балтекти текшере аласызбы? Албетте текшерем. Азыр андан анализ алып, анан соо же оорулуу экенин айтам. Эгер андан оору чыксачы? Эгерде мителер табылса, андан тез арылуу зарыл. Ал үчүн жылына 4 жолу же ар бир 3 айда итти 2-3 күнгө байлап, таблетка дарыларды берүү керек. Анан мителер иттин кыгы менен кошо чыгат. Митенин жумурткалары көпчүлүк убакта өлбөйт. Ошондуктан кыкты терең көмүп же өрттөп жоготобуз. Эмне үшкүрүп жатасың? Жашоо оор экен. Жасай турган иштерде абдан көп. Эгерде эмне кылаарды билбесең, жашоо оор. Көп билсең, анда жеңил болот. Болгону билгениңди туура аткар. Эхинококкоз катуу кармай турган оору. Аны дарылоо оор жана өтө кымбат турат. Ошон үчүн анын алдын алуу жеңил болот. Анан жеке тазалык эрежесин сактоо да абдан маанилүү. Мен эми чоң энеме балтекти ветеринарга каттаталы деп айтам. Анан 3 айда бир жолу дарысын берип турабыз. Албетте, тазалык эрежесин да сактаганга аракет кылабыз. Бул сөзүң абдан туура. Эми сен чоңойгондо ветеринар болосуң.